Assalamu alaikum dostlar. Incheon bазарындабыз. Бүгін 8 январь 2024 жыл. Базарға келдік. Таксилерді көріп жүрөбүз. Мына толтыра таксилер бар. Оранжевыйлардағы New Rise K5. Ушул экөөнү көргөзүп берейин силерге. Бул жолу менен баалар ушундай. Бұл K5 акулаң бордо и четте турган New Rise. Такси көтен ортосундағы сатылып кетиптир K5. Так, бааларын айта кетсек, $6800 экен бул K5 такси 2018 жылы. Состояниясы ошо 1-2 деталында краскасы бар. Калганы в целом жакшы эле. 300 миңден пробег чыккан. Аркасы ушундай светодиодный фаралар. Кичине мындай корсуктар бар, моя треш сынып калган экен. Бул жагында кичинекей чийиктер бар. Частный таксиде болгон бул. Бул жакта таксилерде бөлүнөт да, фирманын таксиси болот, машинасы. Анан частный өзү алып, мисалы үчүн кореец машинаны фирманыкын айдабай эле. Анан өзү такси өтөт да, ошолор ушундай частный болот, мындай кейин деп жазылып турат. Такси алсаңыздар ушундай бар сунуштайм, совет дегенде буларды кичине карап айдайт да, бир хозяин болот өзүм дегендей. Так, сидениясы жакшы экен. 2018 электросидения баары тең иштейт. Мынакей таксинг ушундай полу пластик болот и резиновый полик болот. Электро пакет полный. Бисмилlah. Так, подогрев обдув бар экен, водительский сиденьяныкы. Бул жагында кармашкасын коесуз, буларын алмаштырасыз дагы. Мону алмаштырып берет дейт. И болду. Алсаңыздар болот. Туманниктери бар экен. Рульда эч кандай люфт жок. Bluetooth бар, мол жайында тешиги бар экен. Бунусун да алмаштырсаңыз болот, же монитор коюп койсоңор болот. Так, коробкасы деле жакшыдай. Ушундай тургандар $6800. Машинанын баасы Кыргызстанга чейин жол кире бир 2,5-дан 2,8, 2,9га чейин болушу мүмкүн. Экспресс, анан обычныйына карап. И растаможкасы 1,8 болот. Мен грубо 2 деп койсоңор болот. Выгрузкасы аркы эркелери менен. Шашкасы чечиле экен. Ушундай достор, эми кийинки машинаны көрөлү. Бул New Rise. Бул да 2018 серебро, бул дагы ушундай. Астында светодиодный фаралары бар экен. Бул жагында трещинасы бар. Бамперинде. Дөңгөлөктөр деле жакшы экен. Дискалары. Мынакей могу дөңгөлөк. Резина в принципе жаңыдай эле экен. Бул да кейин такси экен, частный. Заклепкалардын баары тең өзүнүкү, заводской. Заводской герметиктерин берип турат. Казан таза. Так, машиналар тоңуп калган экен, биякта кичине карсы келеген. Артқы салону жакшы, мо чехолдун астын бир көрүш керек. Жытылган жери болуп калышы мүмкүн. Мынакей мындай поликтер экен. Так, 19 экен жылы. Электропакет. Сиденьянын атайын жазган экен. Перешивка, боковой поддержкалары, кожасы өзү да башкача. Механический регулировка. Бирок сиденьясы аябай ыңгайлуу экен. Чётко отурат экен да. Мультироль 255 000 пробег. Кичине люфт бар рулунда. Монитор бар экен, мунуку подогрев обдув эч нерсе жок.
Бұныкы деле ошол кармашкасын саласыздар, буларын алмаштырасыз. Монитору бар экен. Камера заднего вида бар. Так, керектүү нерсенин баары тең бар, кыскасы. Потолоктор таза, сиденьяны деле, абалдар жакшы. Ушундай достор, К5 менен Нюрайстын эч кандай айырмасы жок. Бул жак уже дело вкуса деп коет. Кимге кандай машина жагат да. Сырттан көрүнүштөрү башкача, бирок мотору, коробкасы бүт баары тең бирдей экөнүкү. Эч кандай айырмасы жок. Динамикасы, расход. 6 ступ коробка кетет, 2 куб газ кетет. Буягында ушундай кнопкасы бар. Бул жанагы үстүндөгү чашканы үйгүзүп өчүргөн болуш керек менимче. Электроручник. $6400 экен туугандар баасы. 6400. 19 кен, бунун растаможкасы кичине кымбатыраак болот. 2100 болот, 2200 грубо выгрузкалар менен. Ушундай болот. Мотордун иштеши деле жакшы. Эч кандай лишний звук жок. Так, булар буралган экен. Капот чечилген эмес. Крылолору ушул буралыптыр. Бунун деле ошо 1-2 жеринде краска болгон жери бар экен. Ушундай туугандар, кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Салып беребиз Кыргызстанга. Азыркы учурда мурункудай пробка жок. Бат эле жетет. Эң эле кеч калды деген 2 ай болот. Мурункудай болуп бир 3 ай, 4 ай калып кеткендер жок. Экспресстери 1 айда барып атат. Бул жол менен кичине кечигип калышы мүмкүн. Экспресс эместер эң эле кечиккени 2 айда барып атат. Так, алар деле 45 күн, кеде 35 күндө деле барып калып атат. Ушундай достор. Бул жакта машиналар, баалар плюс-минус ушундай эле. Ошолорго ориентир алсаңыздар болот. Ондай грандеорлар бар, К7-лер бар таксиде жүргөн. Булардын деле баасы окшош эле, болгону булардыкы растаможкасы кымбатыраак да. 3 куб болгон үчүн кымбатыраак түшүп калат. Бизде күн суук. Дем алыш биякта болгон жок. 1-январь гана дем алыш болду, кызыл күн болуп. Башка күндөрү иштеди.